Абибилла Пазылов. Күнөөсүз жылдар. Аңгеме. Айланайынтаға ойлоп, дагы бир жолу, балким бул жолу акыркы жолу кат чегенге камурдум. Кесем оюндарым, алиги кызга ныпым күнкорлугум жок. Муну сиз да тага, тайжеңем да жадыңарга беппекем түгүлө. Мен иманым жөнүндө те соттолор алдында түздөн түз соттун каймында безбелдектей какшагам. Бирөөнү зордуктамак түгүл, ушуга дейре аял затын билбегенимде Кудайынан деле, кул пендесинен деле жашырбагандырмын. Буюрса биртике мезгилде жээниңиз жете жотосунун кылы кыштысынын ариетине көз сүрткөн ушак айыңдан таптакыр арылып тынат. Ооба, ошентет. Асманда теңир, жер койнунда уал сооп бар экен. Уул балдар бар экен. Аңгыча сизге Раматылык апамдын уяла шагасына бармактайымдан асырап, өгөйлөбөй эсейткен эң жакын тууганыма ош өзгөн тарабындагы айтылуу урушта агаулай абакта короткон өмүрүм туурасында учкай уламалууга батындым. Анткенге шартым дурус. Өнөкө тылаңым ырвап, түрмөнүн кеселканасында жатам. Оорун катуу байкушум деп, мындагы чоң дарыгер, тармал чачы туташ буак, ол бурлуу орус киши кынжыла кыңырлат. Билигим жетсе, сени эбак эле бошотмокмун дейт. Подумаешь, испортил какую-то сучку. Вон сколько их вокруг. Сами просятся в постель мужикам. Жалган жалага кириптерлигиме даттанып, ширин дарбыздай жонумдан чарт бөлүнсөм, кылычыңды ташка чап дегенсип колун силкет. Кылмыш ишин териштирүү маалында байлоодогу дөбөттөй атырылган топ солдат бөйрөгүмө таамайлап тээп таштаптыр. Анын үстүнө ошобу жайда советтик армиянын катарына чакырылып, такыр баш эмес белем. Биздин полкко түшсөң, тирсегиңден шыпка асмакпыз. Басмачынын бөлтүрүгү дешип, мага бөтөнчө кастарын тигишти. Жаракаттын азабы жүрө жүдөткөнүн оозамба. Дарлангандан кутулбай, далай жарыкчылыктан кече жаздагам. Кичине тыңып калам, кайра эле чабал өрдөктөй салпылдап, кыйраңдап мүргүп жыгылам. Тага, жараткан эгем жардаса, азганактай кабарды ышынбай, шыр токуурмун. Себеби урунтуу нерселерди кыялымда шурудай тизмектеп, эришкениме ийта бар заман толду. Айрыкча мени кыматкан карындаштын жолдошунун зыяратынан маанайым жайдары. Айтмакчы, ал азыр Ферганада жашайт. Перзенти тумураңдап тирик карак. Бу жерде куса ызанын кезепетинен жазуучулук кайраса машык кыдайсын кысталак. Университетине уштапты тапшырсам, сочинениесинен оп-оңой эле өтмөк окшойм. Эсиңиздеби, ымтыккан экзаменден кулаганым? Кирейген чабаданымды сүйрөп, ирегеден ырсайганымда ындыныңар суу сепкендей өчтү. Сиз тиги буну кол кылып арыздабайсыңбы дегенчелик беймазаландыңыз. Тайжеңем такаатсыз наалай баштады. Чыппалактай жетимге кең калаадан билим насип этпептир. Мугалимдерин курусун, пулдууларга жеңичинен баа бычып, ылгый паракур, чылгый кайрчы. Кантейин, шорум шорпо. Нөөмөтүмдө заводуна орношуп, борбордон кайтпай койсо мүмкүн, канатымдан кайрыган карагашыдан калас тиричилик кечирмекмин. Же кийинки жылы аскерине эртерээк ап кетишсе эмне? Мени чырмаган мерчемде азандан өзгөнгө шайлангам. Минтип айлап, пайлап өскөн конушумдан ыраак тамагым лазым. Учу кыйырсыз Россиянын дуккоюндабы, сазындабы айтур, түпкү бабам эртөштүк кезбеген түпкүрүндө кызмат өтөйм. Ээн элкин ары бери басайынчы дегендей кыяздылам. Тайжеңем баштыкты жумурткага шыкап узатты. Чайкоочуга үргүлчү карматыбый. Артык баш теңге чөтөктү тешпейт. Бирди жарды суйкайган сулууга эмерилсең, калбаат сүйлөшкөнгө каражат керек. Базарга баш багып баш бакпай, башаламанда не муш жедим, не түркүгө кабылдым. Түйүнчөгүм каруудан жылбышып, тукумум таруудай чачылды.
Жарылганы жарылды, жарылбаганы удургу гана аламандын таман астында аyoосуз жанчылды былчылдап. Үргүлөйүн өкөлөр, кагылайын акелер, ушу дагын бурадарлык ба? Ушу дагын мусулманчылык ба? Деди бейдарман бейва кургаачы утурум мурдунан сызылган канды желкесинен шыпырылган оромолуна жанып дендару. Үргүлөйүн өкөлөр, кагылайын акелер. Тимелеби үркүп тозгондордун сабында сайгак сайгандай беткелди бездим. Күтүүсүз опур топурдан чыгыш, батыш, түндүк, түштүк багытым чаташып. Аягым чалыштап, көзүм ала чакмак. Көкүрөгүм ачышкандан көрө жээктей кызыл кыштан соғулган коргонго өктөп, жакамды кырча тиштедим. Солуктап өпкө кактым. Жөгөлө окшуп кустум. Уландысын маектешим чоюп, кыйлага божураптырбыз. Азиз жолоочу капсалаңды кашаттан капыс сороктогон кара келтек, көк союлчандардан качып, карчыты бийик тосмодон карбаластап ашып, чоочун таамдын чарбагына далдаланганымдан тарта колук тусунан агызбай, тамызбай эшиткен шекилдүү. Баса муунсуз мусапырга учурашууга ынтызар береги азаматтын көрүнүшү зыялы 48-50-нün даванында. Алганынын согончогу жошулон бой ажырашып, илгерки күздө экен, болбосом былтыркы жазда экен, тополоң тозду топурагынан сүрүлүп, Өзбекстанга отурукташкан бөпөлүү келинчекке үйлөнөт. Рас, адегенде нике кайып жарымдын аянычтуу жазмышы ардантты дейт жаңы шерик. Лекин ынанымсыз күнк мыңктын көмүскөсүндө кадимкидей сыр катылганын түкшөмөлдөп, тек маңызына баам парасатым чендебей, аргам куруду. Чексем чегилбейт, таксам мелтиреп үндөбөйт. Күдүгүмдүн кеч, өтө кеч, кайнене маанкүр мүңкүргө сапар салган соң ашкерленгенине өкүнөм. Күйөөнүн тактоосунда тага чубактын кунундай чубалган чырдын демилгечиси саратан сызгырган шаш кеченде чүмбөттөлгөн машинеге кишендеп тыгып, оң солумдан куралдуу күзөтчүлөр саксактап, алгачкы ачык суракка алып барышканда казганактаган дододон суурулуп, өлөрмандана жулунуп, каргап шиленип, жүзүмдү чала була аткып, жулмалаганга үлгүргөн албуут зайыптын куду өзү. Дегиңкиси өксүк бүлөнү нәмәрт бирөөлөр епсиз ээликтиргенин кезинде дилибиз сезбеди беле. Көрсө добогер айымыбыз самсапруштун уулуна, эгиздин түгөйүнө 10-чуну бүтөр замат тиймекке астыртан шерт бекитет. Махабат балын тымызын шимирет. Чатакташуу 5-нде тутанса, демек 4-июнда жигит тели теңтушун жыйнап, чейрек кылымга караган курагын белгилептир. Оюн караак неме демейде санын ойо чымчуучу апасынын учурда узак көйдө мейман сыйындалыгынан пайдаланып, жанагы отуруштан таңга жууп кайткан бейм. Эки, дедим, ал түндө жорткон жоругун укканда. Купуя мен кекиртегиме кептелген жанымды арачалап, боортоктоп сойлоп, дүпүйгөн дүйүм гүлзарга кымырылып, бөкчүүдө анын аңтар теңтир аламатты бучкагына теңебей, сөрдө бейимаралы керили уктаганы түшүнүктүү. Ал эме самсапрушту тааныбаган өзгөндүк чанда. Качандыр Кашкар мекенинен Орто Азияга ууп, шаарыбыздагы ортолук чайкананын ыптасында такай самса жаап, самса сатып, самсапруш самсачы атыккан улуулар ковураганыңыздарды кулагым чанган. Жаңжал чукулдаганда туз даамын таткан тоолуктар жамандыкка кыйбашына бөркүндөй ишенип, бечара самсаканадан карыш жылбаптыр. Тилекке каршы атчандардын бири дары дөгүрсүп мас самсапрушка кошуп, соодадагы кырчындай солкулдаган кош туягын кошоктоп сабап өлтүрөт. Кыскасы, чечендер саймедирегендей, байыртан казалы орток, мазары орток, тили тектеш, жергеси чектеш тайпалар өчөгүшүп, өлүмгө өлүм деген урааны өрөөндү жөө тумандай түрө каптап, аба жарып, акыбетинде кембагал кебетем кейишке малындым.
Малеге сырттан коркунуч туудурган секелек селкини опузалап абийирин айрандай төккөн айванга айланып кесилдим. А кезде Москва көсүндө партиялык уюмдарга, укук коргоо мекемелерине тезинен улут аралык араздашууга тиешелүү атуулдарды айыбына төп жазалоо табышталат. Андайда алаптаган аткаруучулар анча-мынча ашепке санабыз. Жеке мүдө жалпы кызыкчылыктан өйдө экен. Сиз күмөндүүнү дале күнөөкөр иретинде эсептейсизби деп сурады прокурор, жабырлаган атлес көйнөк калем каштан. Ал тор капастагы үрпөйгөн сүлөкөтүмө жалт багып, мукрагандай дирилдеди. Залдан сүрөгөн үндөр: "Тайсалдабай, такылда, тайманба аңгиден." Ал эринин кыбыратып, асыресе акылдан тангандай эчтеме айтпай, жыйынтыгында көпчүлүктүн көкүтүүсүнөн тажаганданбы өксөп жиберди. "Кош", деп корутундулады прокурор. "Жабырлануучунун психологиялык акыбалы абдан начар. Баарлашуубуз оожалып, көбүнесе окумал инсандын омоктуу пикирлерин тыңдаган сайын моокумум канды. Көңүлүмдү өйгөн чалкеш соболдор дааналанды. Тарыхта кыргыз өзбек эгерим эрегишип согушпаптыр. Журтту журтка тукуруу, алмустактан так талашкан мансапкорлордун энчиси. Советтер Союзунун ыдырашы, жамачыланган жасалма Кокон хандыгынын талкаланышы сыяктуу ириде аймак амал бөлүштүрүүнү козутканына тирүү күбөбүз. Айлакер саясатчылар ашмалтай адатка ылайык карапайым жарандардын кочушу менен чок ууштоого умтулгандан доско күлкө, душманга келеке, саресептүү дүйнөгө түркөй түрдөндүк. Ферганалык аалым Аладоопу астарлуу калпакчан баю калктарды кайраштыруунун шылтоо шыноолору биротоло жоюлбаганына тынчсызданып, ар бирибизди сактыкка, сабырдуулукка үндөйт. Мен өзбекмин, анткени мен кыргызмын. Мен кыргызмын, анткени мен өзбекмин дейт. Орусчага төмөнгүдөй оодарыптыр. Я узбек, потому что я кыргыз. Я кыргыз, потому что я узбек. Бу тыянакты асты унутпаң, үкәжан. Коногум коштошоордо окчунда отургучка маталган экөөбүздү ободон парвана көпөлөктөй тегеренип, аңгеме дүкөнүбүздүн созулганына кыжаалат эрексиз майданчадагы майда чайда ар демеге соңуркап алаксыган кулунтайды көздөй ээк чаңсай, мыйыгынан жылмайды. Жердешиңизди таандыңызбы, Өзгөнбай? Кышында сүннөт тою. Дүтарчы, чылдырманчы өнөрпоздор Ташкенден, күрөш сейилге палвандар Маргалаңдан, Хоженттен, Лейлектен, Арстанбап, Чарубактан, Карадария, Сузактан, чын ниеттен мархамат. Анан сана аркагандай саал кабагын чытып, негедир баштай пияз жыттанган самсапруштун кесибин түк жактырбаганын күбүрөгөнчө ордунан козголду. Турмушта нейлер тушукпайт тууба. Әрине, зынданда чиригендей коомго зыяным гана, каскагым кайсы. Кемчилигим жапайы кырсыктан жаа бою оолактап, ого бетер мүшкүлгө төбөмдөн сайлыгынам. Жакабел өрттөнүп күйүп, күлү теребелге сапырылып, мунарадан муңканган азан жаңырып, катын калач, ымыркай бөбөк мукактана чаңырып, тирешкен жааттар карсылдашып, жаалданган жоокерлер автоматтан ок жаадырганда үйдө жалгыз бийкештин этегине кургулуп, ыйласа ыйлап, сооронсо сооронгонум коркоктукпу, кылмышпы? Менимче бешене. Элесимде ала баканчан, көй кашка дарчы, асма кыларканда чапчаң текиреңдеп, араңдан зорго тең салмак сактайт. Капилет ала салат, капилет тикеленет, кайра алдан эмедей кыпылдатып, кайра кайталап ошентет. Ала салат тикеленет ала салат. Жүрөгүмдүн кооптуу түрсүрүн коштогондой ыргакта миң сан сурнай дүпүлдөйт, сан миң керней бапылдайт. Эмки тилегим жандоочум кийик аттырса, акталсам тага.
Кыдыр Алексаламдай агайын ашналары аркылуу ысымымды тактап, Ашхабадтан чүйдөгү Новопокровкага, андан Жалал Абадка этапка которулганымды аңтарып издептир. Кыргызстандын мыйзамдарын үйрөнүптүр. Шайтандын азгыргындагы жубайын макулдатса, макулдатмагы чексиздей азатмын. Силерди кыштакты сагындым. Девзира күрүштүн палоосу мейлиге картөшкө мантынын кумары кактатты. Саарлап жазмаларымды тамамдоого астейдил аракеттенгенимден сөөмөй манжам кабарып, далым уюп, баденим калчылдайт. Илхамды доктордун колдурган доошу үркүтпөспү? Ты, Достоевский, маляву катаешь или роман пишешь? Палатадагылардан кайтып, бир паста эшикеликке жалкы жыгач балдаксыз чымылдаганымдан кээриби, сүйүнүп сүрдүгүп, аша толкунданганымданбы чыйрыккансыйм. Жалал Абадтын суугу маанисиз. Антсе да каттагандардан эски купайке жөнөтүп ийсеңиз. Жылуураак кийинейин. Нокастабайын. Чечүүчү кезеңдин босогосунда айлайым кыштоодо, кой короодо, ас казоодо, кар көчкүгө көмүлүп, жайраган түбөлүк жаш ата энемдин арбактары жөлөп таясын. Алтын бешик өзгөнүмдүн периште пирлери дуу дубалап алкасын. Жеңиңиз. Жогорку кол жазманы 90-жылдардын кап ортосунда окугам. Ошто дубандык басылмага редактормун. Ыр макала сунуштагандар редакциябызды байырлап эриктирбейт. Бирде жерде сакалчан элеттик чал каалга чертип, калың дептерди үстөлүмө жайды. Жардамыңызга муктажмын. Албетте, мен карыянын шагын сындырбай, адабий кызматкерлерибизге сынатып, эгерде жактырышса, жарыялаарыбызды этият эскерттим. Этияттаганым күйүттүү окуялар чагылдырылган чыгарманы калайыкка жайылтуунун таасирин менчик деңгээлимдин сиресинен сирепчилегеним эле. Булганбай мезилдете таза көчүрүлгөн барактар кимдергедир ыйык тумардай кымбаттыгын боолгологонум менен убадамды кечиримсиз мөөнөткө маал катып келатам. Бишкекте капарсыз сааттарда оштон ташылган таңылчактарымдагы чаңдаган дептерди күбүп, аманаттын мазмунуна оңдоп өңүлдүм. Жаңылбасам, кыйчалыш кырдаалдын тулкунунун кайрылуусу жалаң гана эң жакын тууганына арналбаптыр. Тескерисинче, жамияттын назарына таакилип, кундуу буюм нарктуу дөөлөттөй таризденет. Абакчы улан билеги жуун, келдеси кабактарды ээрчибегенине, сокур намыска угуп, кайыр диндердин казатына катышпаганына өнтөлөбөй, шүкүрчүлүк өтмүштүн армандуу үзүмүн калыс талдайт. Атаганат, автордун бүгүнкү тагдыры белгисиз. Баягыда кеңсеме өзү келбегенинин табышмагын үч түрдүүчө жандыргам. Эркиндикке чыга элек, дартынан сакай элек, мертинген. Жерде сакалчан, тайкесиби, түп нусканын чет чеберинен дарек дайынын таппай, чыкыйымды мыкчыдым. Айылында акыйып, гези таңдып чарчаганда, мендей кенебес кеңкелести ашата сөккөндүр жарыктык. Кыргыз өзбектин рухун көөдөнүнө бүкүлү сыйдырган береги өзбекстандык каарманыбыз ким? Доорубуздун миртемири ким? Исхак Разакова ким? Бабабыз Бабурдун татыктуу урпагы ким? Баяндагы баки турмуштун аки чүкөсүн, анык төгүнүн текшерип, өзгөчө арзуу туйгуларын аңдаган замандаш адамдарыма кездешүүнү эбадам самабайм. Анткеним майнапсыз жумуш. Алар кайда, мен кайда? Айтса, бир мертебе өзгөндө, расмиде Самсапуруштун султан мүчө кара чечекейлеринин союлган сөөктөрүнүн сүрөтүн журналисттерге жардамлашып, кайрандын уругунун үзүлгөнүнүн улутуна кан куулашканда, аза антынанго каңырыгыбыз кадыресе түтөгөн. Кариет, түрмөдөн жолдонгон каттан улам жеңилдене үшкүрдүм. Келечек тараза, болочок муназа.